Мен алдымда турган ошол Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиону турат десем эч жаңылыштык болбойт. Канча катышуучу болду? Көп болдубу аябай? Ооба. Биз өзүбүз мен жерлик менен төртөө менен төртөө болгон Кытай, Индира, Дубай. Демек сиздерге колдоо көргөзөм деген адамдар сөзсүз түрдө ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген сиздин 16 жылдан бери төчөктө жаткан жубайыңызды жана ошондой эле эки кызыңызды ооруканага алып келиш үчүн ушул машинадан кыйналып кетсиздер. Апа. Ошондон төшөккө жатып калган. Биз эшикке алып көтөрүп алып чыгабыз. 2019 жылы атайын өткөрүлгөн Дубайда, Абу-Даби шаарында 2019 жылы дүйнөнүн 195 мамлекети катышкан атайын олимпиада болуп өткөн. Ошол олимпиадада 6 медалды багындырып, бирок көмүскөдө калып кеткенде эч ким көңүл буруп атпашты кызыбызга. Мен ошол кызыбызды бүгүн ушул концертке чакырып отурам. Ошол 2019 жылкы атайын өткөн олимпиаданын 6 медалдын ээси мен бул жака ушу Гүлзада карындашыбыз бул жака. Гүлзада кайсы жакта турат? Жака чыгып келе кошташмаңыздар. Келесер ушундай Кыргызстан кичинекей Капынакай кызы катышкан олимпиадада 6 медалдын жеңүүчүсү Гүлзада карындашыбыз болушат. Албетте Гүлзада бул сенин мыкты инсандардан болсун. Келесер, амин. Рахмат. Саламатсыздар урматтуу Адыл Ак Жол YouTube каналынан көрүүчүлөрү. Мен алдымда турган ошол Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиону турат десем эч жаңылыштык болбойт. Гүлзада 17 жашта, ал 2019 жылы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген ошол жаштар арасында дүйнөнүн жеңил атлетика боюнча биринчи орунду алып келген, бирок ал учурда мамлекет тарабынан көңүл бурулбай тосуп алаган деле эч ким болгон эмес. Карманыбыз негизинен айылда өз алдынча машыгып, ушундай ийгиликтерди жаратып келди. Бүгүн дагы ушул Тынар Курбаналиев өзгөчө концертин далкоого алып, гүл чамбар берип, ийгиликтерди каалап, мындан ары жардам берерин айтты. Саламатсыздарбы? Жалал Абад облусунун Нокен районунан келдиңиздер, э? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Кызыңыздын ийгилиги туурасында айтып берсеңиз, качан жеңишке жетти, кантип жеңишке жетип калды? 2019 жылы Дубайга барып жүгүрүп, ошо Нияз атындагы Ленин жолунда ошо Нияз атындагы интернат бар. Ошода Сатаров Зайыр деген агай бар, тренери. Ошо аркылуу барып ушу даражага жетти. Ошо рахмат, ошо агайына ham рахмат, силерге ham рахмат. Өзүңдү тааныштыра кетсең алгач, сен канча жаштасың, спортко канча жашыңан баштап алектенип келатасың? Мен атым Гүлзада Бурат. Мен 16-га чыкканда балгам, азыр 17-де мен. Ошо мен бирөөгүм ооруп, кээде камап калат. Бөйрөгүңбү? Ооба, кээде камап калат. Өзүң ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерден экинчи тоона киресиң? Ооба, экиси мен. Экинчисиң, э? Ооба. Сен үчүн спорт кандай? Спорт менен машыгып, сен үчүн биринчи орунду алганда мындай кандай сезимдер болот? Кандай? Ошо дагы чакырса дагы кетим келет. Анан дагы ошоктон утуп келем келет. Ошо азыр часымында мына күткөн эмесмин да, чакырганычы. Чакылат деп күткөн эмесмин да ошондоп. Демек, сенин алдыдагы ийгиликтериң мындан ары дагы ушу Кыргызстандын желегин чет жерде желбиретип, дагы да болсо мамлекетибиздин туусун бийик кармайын деген максаттар бар, э? Ооба, ошондоп. Дагы башка жакта, алысак дагы чакырса кете алам да. Азыр эми сен ошол чемпион болуш үчүн, мыкты болуш үчүн, дагы да ошол биздин желегибизди чет мамлекеттерге желбиретиш үчүн кандай аракеттерди көрүп атасың? Машыгуулар үзүлбөйлү? Жок, маасым үчпөм келбейт да. Кээде чукам, ооруп калсам чукабай калам. Кызыңыз кандай, туаса ооруп калдыбы же кийин ооруп калдыбы, кандай болду? Аякка барганда бул реш салып жүргөндө нагрузка берип калганда көк боор ичип кеткен да. Көк боор ичип кетип, көк боорун ал эми бурага жүрөм, салып жүрүп, бирок кеберди канап калып атты. Кеберди. Ошентсе деле спортто жүрөт бе? Ооба, жүрөт. Спорттон кетеби? Ушу үйдө кичине жүгүртөм, көп жүгүртпөйм да.
ооруп калат да. Ошон үчүн сегиздеген жүгүртүп атам да. Эми ошо Сен катышкан ошол Дубайда өткөн ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасындагы биринчи чемпионат канча мамлекет катышты, кандай болду, ошол туурасында айтып берсең? 195 мамлекет. 195 мамлекет катышты. Ооба. Канча жөөгүлүк чуркадыңар? Канча аралыкка? 100 метрге. Ооба. Кытай экинчиликти алган. Канча катышуучу болду? Көп болдубу? Ооба. Биз өзүбүз менчилигим менен төртөө менен төртөө болгон Кытай, Индия, Дубай. Кыргызстан болгон. Төртөө. Жакшы. Анан азыр келгенде, мамлекет башына келгендер азыр каяктан келсе, бүт чемпиондор тосуп алып, машина берип, акча каражаттарын берип, абдан жакшы алкоого калдат да. Сиздин кызыңыз да дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Кандай сый акы көрсөтүлдү мамлекеттен? Кандай колдоолор болду спорт комитети тарабынан? Шайлан айыл өкмөтү, өзүнүн өкмөтүбүз 15 миң берген. Акимчиликтен 5 миң берген. Башка эч кандай көңүл бурбадыбы? Кочкарадан мери 10 миң берди. Жалабаттын губернатору 20 миң берген. Ушу 50 миң берген болду. Башка эч көңүл бурган эместер. Көңүл бурган эмес, аны ушу Кияз деген бала азыр кирип кетти. Ушу ол кишилер ушу айтып калды, акам эмне болду деп калды. Эмне болду десем, ушу көтөрүп чыкты, ушу мен анда болуп калды. Ушу балага рахмат. Эми Тынар Курбаналиевден өзүнөн гүл алдыңыз, жакшы алкоолорду айтты. Кубандыңызбы? Ооба, кулап калдым. Ошо мен аны ылы салдан эсиктеги алып аткем, эч ким аны ылыса чакылбаса чүт дедим да мен. Анан карасам чакырып калды. Ошо азыр мен бизге жардам берген акеге рахмат. Ошо баардыгыңа сизге рахмат, оорубагыла, ата-энелерге жеткиле оорубагыла. Рахмат. Сенде азыр кандай муктаждык бар? Мисалы, машина алсам деген кыялың бар экен эле да, апам оорукчан депчи. Анан ошол туурасында айтып берсең. Ошо биз жакта машина кеде барат, кеде балбай калат. Биздин кошунасам кеде жок болуп калат, кеде болуп калат. Ошону апам экөөбүздөн камап карабыз, мен дагы бит эжем бар. Ошо эжемден эки курманысы алам ооруп калса машина табабай калабыз. Демек, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, ооруп калса шаарга келе албай абдан кыйналат экенсиздер, Башыман сизден бери төшөккө жатат. Төшөктө жатат. Эмне болуп оорутат? Инсульт болгон. Аны ким карайт? Ушуга карайт, мен карайм. Канча балаңыз бар өзүңүз? Ал 3 кызым бар. 3 кызыңыз бар. Ал экинчи группада инвалид да. Бир кызыңыз жакшы эле? Бир кызым жакшы, ал азыр белки апасын карап калды, мындан чоң. Сиздер концертке келдиңиздер, Ооба. Бираз эми ал кошунаң болуп калат, бой калат, көр чакырсаң келбейт бираз. Жол жаман да барбайт. Сайын жактан участка берип койгон. Демек, сиздерге колдоо көргөзөм деген адамдар сөзсүз түрдө ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген сиздин 16 жылдан бери төшөктө жаткан жубайыңызды жана ошондой эле 2 кызыңызды ооруканага алып келиш үчүн ушул машинадан кыйналат экенсиздер. Машина муктаждык бар экен. Ошол маселени ушу көрүп турган адамдар чечип берсе абдан жакшы болот деген ойдосуздар, Туура эле? Туура эле. Жакшы. Алдыда кандай максаттар бар дагы? Ошо дагы кетким келет, дагы уткум келет. Чемпион болгон. Ооба. Анда чемпион болуңуз, ийгилик сиздерге. Тынч болуңуздар, рахмат. Жалалатка барсаңыздар, жакшы болуңуздар, Тынч болуңуздар, рахмат. Бул медалды ошол жактан алган турбайсыздарбы? Алтын. Булду Тевлысы аке берген, чакырган. Ошо аке Бишкектен берди. Бишкектен берген. Булчу, медалдычы? Булду Дубайдан алып келген. Дубайдан. Ооба. Канча медалың бар жалпы? Биле. Бир медалың бар, Ооба. Бул бир матам да. Бир матам чукаган, башка жака барган эмесмин да. Дагы чуркайсың. Ооба, Кудай кааласа. Рахмат. Апа. Ошондон төшөккө жатып калган, биз эшикке алып көтөрүп алып чыгабыз. Мына менин үйүм болот. Мына. Биздин жолубуз мында. Эже мына, күнөже, маке мына. Салам алейкум. Assalamu alaikum hurmatly kırgız elim. Bizning qayrilligimizning sebebi tömendegüçe. 2019 жылы Gulzada деген kızыбыз 195 mamleketin içinden Arabiyaga barıp çurko boyunca birinci mesleni alıp kelgen, altın medal alıp kelgen. Altın medal bizim
Кыргызстанга алып келди да, мындайча айтканда. Ушу Гүлзаданын эмгеги багланбай калып, 2019-жылы Сооронбай Шарипович биздин урматтуу президентибиздин малында. Азыр ушу кайрылганыбыздын себеби биздин президентибиз Садыр Жапаровго кайрылабыз. Ушу кыздын эмгегин баалап берсе деген тилекте кайрылып атабыз да. Азыр бүтүн ушундай 195 мамлекеттин ичине барып биринчиликти алып алтын медаль алып келиш деле өтө чоң нерсе да. Анан бул кызыбыз өзү экинчи немедеги инвалид. Апасы дагы төшөктө. Семьясы начар, жашоо турмушу начар. Ошого биз урматтуу президенттен суранат элек, ушунун эмгегин баалап жардам берсе деген ой пикирде кайрылып атабыз да. Көрчү.